Салам. Эмке, барып сурачы, биздин шаурма качан бүтөт экен? Кечке суу иче берип, суга тоюп калмай болдум. Жана жарым саат деген 15 мүнөт калды. Так ойке, сенден көптөн бери бир суроо сурайын деп жүргөм. Ушул жашка чейин келип такыр үйлөнө элексиңби? Ушуга чейин көңүлүңө чаккан эч ким болгон жокпу? Темке, андай болгон. Ал убакта биз жаш элек. Анда эмне? Чач белден, өтүк тизеден аматылык жеңең түрүү. Так ойке. Макул. Анда мен окууну бүтүп айылга жаңы мугалим болуп барган. Байкеңдин анда фарфыраган чачы бар. Кыздын баары карачу. Жана ошол убакта жалтыраган портфелим бар болчу. Элдин баары кызыкчу. Ошол убакта кичине жакшыраак бир нерсе болсо эле уурдап кетип сатып ийишчү. Бир эки жолу уурдатып кайра тапкан жайым бар. Ошондуктан аны дайыма жанымда алып жүрчүмүн. Бир күнү адаттагыдай мектептен чыгып келатсам, Самат аке, муну жакшылап оңдобойт белеңиз. Дагы түшүп кетти. Ай, токтот дей. Эмне мушташып атасыңар? Агай. Не агай, айтпайсыңбы? Агай, могулар Райымжанды сулуу деп атышат. А болбосо асыл камбарына сулуу. Андай эмес. Ай, токтоткула акмактар. Баскыла артка бакчага. Силер эмне кылып атасыңар? Ким сулуу деп да мушташабы? Карачы кебетеңерди. Ал эки курбу. Алардын иши да жок силер менен. А силер кырылып атасыңар бери жакта. Силер деген өлкөнүн келечегисиңер. Азыртан болбогон нерселерге мушташсаңар, кийин мекендин акыбалы кандай болот? Ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымагы жок элдин эртеңи жок. Силер билесиңерби? Тарыхта Корея кантип экиге бөлүнгөн? Ал убакта биздин ата-бабаларыбыз курман болгон экинчи дүйнөлүк согуш жаңы бүткөн. Канча жылдардан бери япондордун эзүүсүндө кыйналган Корея эли акыры алардан кутулушкан эле. Анан кайдан жайдан чачы артка жалтырата таралган бир адам келип, урматтуу калайык калк, мына мен сиздердин эле араңыздардан чыккан өзүңүздөрдүн кулунуңуздармын. Сиздердин башчыңыздар болууга даярмын десе, тил жактан бирөө бул деген коммунист, муну тандасаңар эркин болбойсуңар. Мына мени тандаңыздар. Бизде баары каалагандай жүрүп, каалагандай басып, каалаган нерсесин кылышат. Мени тандасаңар эч ким жумуш издеп убара болбойт. Баары жумуш менен камсыз болот. Үй жай бардыгына беребиз. Бирөө бай, бирөө кедей болбойт. Дүйнөдө баары корккон күчтүү мамлекет болобуз дейт. Мени тандасаңыздар, келечекте электроника, машина, Samsung, Hyundai деген компаниялар болот. Баарыбызда интернет, баарыбызда телефон болот. Мени тандасаңыздар, бүт дүйнө элдери телефондун маңдайында TikTok тартып маймыл болуп атканда, биз адам бойдон калабыз. Бизде элдин баары сулуу болот. Сулуу эместер да сулуу болот. Анткени пластикалык операция деген болот. Gangnam Style, K-pop дегендер менен дүйнөнү багындырабыз. Бизде эркектер эркек бойдон калат. Биз Америка менен дос болобуз. Булар эч ким менен чектешпейт. Биз болсо Кытай менен, Орусия менен чектешебиз. Бирок чекара жок болот. Ошентип элдер кимирсен жакшы. Жок Ласиман кыйын киши, жок ал Американын кишиси, жок бул Россиянын кишиси деп талашып атып, кантип бири-бири менен согушуп, кантип мамлекетти экиге бөлүп калганын байкабай да калышыптыр. Ошол убакта бир да адам чыгып, биз эмне кылып атабыз? Биз деген ынтымактуу болушубуз керек. Бир убактарда биз килтейген империя болчубуз. Ата-бабаларыбыз бул жерлерди бизге бөлүшсүн деп калтырды беле. Качан эле корейлер төшөктө жатып өлчүле деп айтпаптыр. Айтса да эч ким укпаптыр. Ошондуктан силер да ар ким ар кайсына айтса кырыла бербей, ынтымактуу болгула. Макулбу? Кана балдар. Жана башыма катуу тийген окшойт. Жанатан бери койлорго сүйлөп атамбы? Ушунча жинди болуп калдымбы? Жок, байке. Карасам, маңдайымда узун бойлуу, кара каштуу, кара көздүү, маралдай керилген жанагы Курманжанатка тасмасындагы актриса барго? Жамал Сейдакматова. Жок, жаш кезин аткарганын айтып атам. Элина Абай кызы. Ошого оп-окшош бир кыз туруптур. Алар жан эле кетип калышкан. Сиздин мугалимсизби? Ким? Менби? Ооба. Аябай кызыктуу кылып айтат экенсиз. Рахмат. Мейлиңиз анда. Чоңуз. Башка жактан келдиңизби? Ооба, биз жаңы көчүп келдик. Атыңыз ким? Бегимай. Меники Такеш тарыхчы Такеш. Жакшы калыңыз. Жеңеңди уктуңбу, портфель? Мага жакшы калыңыз деген жок. Өлбөйсүң Такеш деди. Өмүрүң узарды деди. Ай! Оп, шириним ай. Hoppa. Тажмат байке, мүмкүнчүлүктөн пайдаланасың да. Береми. Бербесең, монуңду алдым анда.
Ошентип биз аз-маз болсо да жолугуп сүйлөшүп баштадык. Бирок Бегимайды жактырган айылда жалгыз эле мен эмес экенмин. Биздин кошуна бир кыз бар эле, Гүлзат деген. Баары эле ошо кызды мага кичинемден бери жабыштыра беришүү. Бир күнү жумуштан келе жатсам, ошо Гүлзат мени күтүп туруптур. Кандайсың, Такеш? Жакшы, кандайсың? Эмнени айтайын дедің эле? Эмнени? Мага кат берип ийипсиң го жолгалы бир нерсе айтам деп. Такойке, меңиз. Бул эмне? Хей, эмне болуп атат я? Пеп. Вау. Ай, мен макулмун. Мен эмес. Көрсө, ошол участковый баарын уюштуруптур. Участковый майлуу жумуш окшойт. Чымчыктан бери сатып алганын карабайсыңбы? Анан эмне болду, Такойке? Анан айла жок, мен Гүлзат менен үйлөндүм. Бегимай болсо мага эмес участковыйга да буйрубаптыр. Кошун айылга ала качып кетишиптир. Сага айтарым, Темке, эгер бирөөнү жактырып калсаң, сүйлөшүп, убакыт коротпой, ошол замат үйлөн. Эгер шарт жок болсочу? Аракет кылыш керек, Темке. Аракеттин аркасы берекет. Максатка жетиш үчүн талакпаган эмгек кылыш керек. Мына башкалар жөнөкөй гаражда атын Алма деп коюп компания ачып башташты эле. Талакпаган эмгек менен азыр эң чоң компанияга айланышты. Биз алардай болуш үчүн алардан дагы көбүрөөк иштеп аракет жасашыбыз керек. Эмнеге? Анткени биздин гаражыбыз дагы жок. Жолдаба терегим, теректери. Жолдасаң ыйлагым келет менин тытынып. Канча нерсе кылсам дагы эч карабай кетип калдым башкага. Асылым Бегимай, ашыгым Бегимай.